Альянс Алтын өнүктүрүү фонду Талас элинин жашоо шартын жакшыртуу максатында ачылган фонд. Ал буга чейин Бакубат Талас деп аталып келген. Бирок фондго каражатты жер ülкенин иштеткен Алтын Альянс компаниясы бөлүп бергендиктен, учурга жараша фонд Альянс Алтын өнүктүрүү фонду болуп иш баштады. Аталган фонд 2016 жылдан баштап Талас облусуна 6 транш менен 750 миллион сомдук каржылык колдоо көрсөттү. Жалпы облус боюнча 441 долбоор каржыланды. Анын ичинен Бакаята районуна 66 миллион сом жумшалып, бир катар көйгөйлөр чечилди. Биз бүгүн Бакаята районунда фонддун колдоосу менен ишке ашкан долбоорлор боюнча сөз кылабыз. Альянс Алтын өнүктүрүү фондунун эсебинен Бакаята районунун өндүрүш тармагына 37 миллион сом жумшалып, натыйжада 6 долбоор ишке ашты. Каржылык колдоонун негизинде райондогу ишкерлердин мүмкүнчүлүктөрү кеңейтилди. Ишкер Бактыбек Чаткалбаевга фонд чоң жардам көрсөттү. Ишкерге 30 миллион сом насыя эч кандай пайысыз берилди. Ал каражатка ишкер Актөбө айылындагы көптөн бери туруп калган кант заводду оңдоп ишке киргизди. Жакшы жери жаңы жумушчу орундары ачылып, иш менен камсыздалды. Бакаята районундагы дыйкандардын кант кызылчасын өстүрүүгө кайрадан кызыктырды. Бакубат фонду бизге алдан чоң жардам берди. Ишкерлерге ушундай пайызсыз процент берип жардам кылганына чоң рахмат айтабыз. Бүгүнкү күндө чыгып аткан продукт алдан жакшы, баардык жактан Фонддун жардамы менен Кең Арал айылында кирпич заводу ишке кирди. Мында дагы Альянс Алтын өнүктүрүү фондунан жеке ишкерге кайтарым түрдө, бирок пайысыз 5,5 миллион сомдук насыя берилген. Учурда завод иштеп кыш чыгарууда. Азыр 30 жумушчу иштеп жатат. Жакынкы жылдары иш ордун 60 жумушка чейин көтөрүү пландалууда. Бүгүнкү күндө район эли курулуш материалдарын Кең Арал айылынан сатып алып, керегине жаратып жатат. Ушу Бакубат Талас фондуна чоң ыраазычылык, андан тышкары ошол жерде иштеп аткан жумушчулары биз ошол долбоор менен барган кезде биздикен мындай көрүшүп, биз өзүбүз даяр проект менен барганбыз. Өз орду менен тез колдон келишинче тез бүтүрүп беришип атты. 5,5 миллион акча каражатын алдык. Ушул печканы, в частности, ушул печканы толугу менен каржылап берди да. Кең Арал айылынын тургуну Досум Алымкулов азыр ишкерлик менен алек. Ал пескаблок ишканасын иштетет. Айыл тургунунун пескаблок чыгаруусуна Альянс Алтын өнүктүрүү фонду насыя түрүндө жардам берген. Бүгүнкү күндө чакан ишкана суткасына 750 даана пескаблок чыгарат. Ошону менен катар 4 жумушчу иштеп үй бүлөсүн багат. Бакубат Талас Албанияда ушулар баардык эмелер менен отурган станоктор, матрицалар, баары буюрса жетиштүүгө болду. Мына азыр уже ишти баштап, жүзүн көрө баштадык. Рахмат ошол Бакубат Талас ошол аз процентте берген эмесине, суммасына бирisi ишке кирди. Жүзүн көрөбүз деген. Фонддун колдоосу менен Актөбө айылындагы таш майдалоочу завод ишке толук кирген. Ага 1,5 миллион сом бөлүнүп, тиешелүү жабдуулар алынган. Күнүнө ишкана 120 тонна даяр материал чыгара алат. Анын 60% кум, 40% шагыл. Учурда айыл эли керектеп пайдасын көрүүдө. Кумубуз чыккандай эле сатылып атат. Азыркы учурда Кытайлар менен жана япондор менен жана жергиликтүү эл менен кумдарыбыз ошол жака сатылып атат. Талас Бакубат фондуна жана ошондой эле ошонун жетекчиси Батырбек байке жана Айдар байке жана общий коллективге. Альянс Алтын өнүктүрүү фондунун колдоосу менен район аймагындагы мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин шарттары жакшыртылды. Коомдук коопсуздукту камсыздаган райондук милицияга 1 миллион 200 миң сом бөлүнүп, эскирген жылытуу системасы толугу менен оңдолуп, жаңыртылды. Мекеме суук тартпай калды. Мындай жардамга райондук милиция ыраазы. Альянс Алтын компаниясына райондук ички иштер бөлүмүнүн, Талас облустук иштер башкармагына жана жалпы ички иштер министрлигинин атынан чоң ыраазычылык билдирем. Өзү 72 жылдан бери курулган здание жылытуу системасы жок экен, баары автономдуу экен. Альянс Алтын компаниясынын жардамы менен жылытуу системасы орнотулуп, азыркы күндө кызматкерлерге иштөөгө шарт түзүлүп десем болот.
Бакай Ата районунун инфраструктурасын жакшыртууга фонддон 3 миллион 200 миң сом каралды. Ынтымак, маданият, Бакай Ата айылдарынын негизги көчөлөрү түнкү шам чырактар менен жарыктандырылды. Ошондой эле, Ору айыл өкмөтүнүн 1-май айылына жабык түрдөгү дренаж курулду. Себеби жер астында суулардын көтөрүлүшүнөн улам айыл тургундары кыйналып, көп үйлөрдөн суу чыгып, ным тартып жараксыз абалга келген. Жабык дренаж курулгандан кийин суу жана коопсуздук көйгөйү дагы чечилди дешет элеттиктер. Өкмөтүбүздө элибиз дагы Бакубат таласка кайрылып, ошо Бакубат таластан 600 миң бөлдүрүп, 600 миңдин иши мынакей башталып, буюрса Кудай кааласа бүткөнү турат. Айыл ичибиздеги мынагу тамдарга кетип аткан нымдуулук тартылат. Элибизге да бир канча нерседен жакшы деген нерселер болот деп ойлойм. Фонд түзүлгөндөн бери райондун билим берүү тармагына 6 миллион сом каржылык колдоо көрсөтүлдү. Ал сумма бала бакча, мектептерди капиталдык ремонттон өткөрүү, техникалык базасын чыңдоого жумшалды. Мындан тышкары кадастр мекемесинин эшик айнектери жаңыртылды. Бакубат талас фондуна ушинтип райондун ушундай мекемелерине жардам берип турса, биз аябай сүйүнүп калат экенсиң. Качынбаев Батыр Амкуловичке да чоң рахмат. Бүгүнкү күндө ошо баардык талабыбыз аткарылып, ыраазычылык билдиребиз. Фонддун колдоосу менен Бакай Ата районунун Ынтымак, Кызыл Октябрь, Маданият, Үрмарал, Көкташ, Ташкудук айылдарынын жана Бакай Ата айылындагы карылар үйүнүн таза суу көйгөйү чечилди. Ага 3 миллион сом жумшалды. Мындан тышкары райондун медицина тармагына 2 миллион 900 миң сом, социалдык коргоо тармагына 1,5 миллион сом, маданият тармагына 1 миллион 800 миң сом жана спорт тармагына 2,5 миллион сом жумшалды. Альянс Алтын өнүктүрүү фонду Талас облусунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө көмөк көрсөтүү максатында 2016 жылдан бери 750 миллион сом инвестиция кылган. Анын ичинен 66 миллион сом Бакай Ата районуна жумшалып, бир катар көйгөйлөр чечилип, өндүрүштөр жанданып, райондук экономикасы көтөрүлдү. Фонд ар тараптуу каржылык колдоону дагы да уланта бермекчи.